Бүгін біз сіздер менен бірlikte латын тіліндегі ц тамғасының мына ц тамғасының қайсыл учурда к и қайсыл учурда ц болып окулушун билип аласыздар. Мен аны түшүндүрүп берем жана сабактын аягында латын тилиндеги сөздөрдү туура окууга жетишесиздер. Кайсы учурда ц жана кайсы учурда к болушун аныктап алабыз. Биринчи ц болуп окулган учур кайсыл учурда мына жерде белгилеп алдык. Ц деп кайсыл перед и, y жана ае, ое дифтонгдорунун алдында. Демек, мына ц тамгасы эмне болуп окулат экен? Ц болуп эле окулат. Мисал үчүн, церебрум бул мозг, кыргызчасы баш мээ. Экинчиси к болуп окулган учурда кайсыл учурда а, о, у үндүү тамгаларынан мурда келсе, жана калган бардык үнсүз тамгалардын алдында келсе, жана дагы сөздүн аягында келсе дагы к болуп окулуп кетет. Мисал үчүн, бул жерде капут деген сөздү алдык. Капут бул кыргызча баш деген сөз. Бул жерде эмне үчүн к болуп окулду? Себеби а тамганын алдында келген үчүн к болуп окулду. Дагы бир жолу тастыктайбыз. Бул жерде ае деген ае бул дифтонг. Ал эми жөн эле а гана келсе, анда бул эмне? Анда бул дифтонг эмес. Демек, анын алдында келсе ц тамгасы к болуп окулат. К болуп окулат. Ал эми ае дифтонгунун алдында келсе ц болуп окулат. Эми демек, биз упражнение жолбосо көнүгүүлөрдү иштейбиз азыр. Сиздерге азыр көнүгүүлөрдү көрсөтөмүн. Так. Кайтып кеттик. Азыр 5 мүнөт. Көптөн бери Zoom колдонбой, бир аз эметип атам. Дегендей, мисал үчүн, мына пример жолбосо көнүгүүлөрдү карап көрөлүк, сөздөрдү. Биринчи сөздү кантип окусак болот? Бул жерде ц тамгасы кантип окулду? Ооба, албетте к деп окулду. Себеп дегенде т деген үнсүз тамганын алдында турат. Ошондуктан фруктус бул деген жемиш деген сөз. Кийинки сөз ацидум. Туура, ц болуп окулду. Себеп и деген тамганын алдында турат. Ошон үчүн ц. Ацидум. Дагы бир жолу кайталайм. Бул латын тили. И деп айтып атканым себеби бул деген латын тилинде и тамгасы. Көпчүлүк окуучулар менен сурайт да, и бул ай эмеспи деп. Ай деп айтабыз, бул англис тилинде бул тамганы ай деп айтабыз, мисалы үчүн. Ал эми латын тилинде болсо, муну биз эмне дейбиз? Муну биз и тамгасы деп эле окуйбуз. Кийинки сөзүбүз цито. Тез деп которулат. Тоже бул дагы и тамгасынын алдында ц болуп окулду. Кийинки цистис. Кыргызча пузырь, то есть орусча пузырь, кыргызча көбүкчө же болбосо өт баштыкчасы деп дагы которулуп кетет. Анатомия боюнча өт баштыкча кээде көбүкчө болуп которулат. Бул y тамгасынын алдында ц болуп окулуп жатат. Кийинки сөз коста. К болуп окулду. Эмне үчүн? Себеби о'нун гана алдында турат. Эң акыркы сөз ляк бул кабырга деген сөз. Демек, коста деген кыргызчасы кабырга, ал эми ляк бул сүт деген сөз. Эгерде сиздер эстеп калган болсоңуздар, кайсы сөз кандай которулушун эстеп калган болсоңуздар, азыр мен кыргызчасын айтам, сиздер ошол сөздү табыңыздар. Мисал үчүн, өт баштыкчасы. Кайсыл сөз? Кайсыл сөз өт баштыкчасы болот? Туура, цистис деген сөз. Кийинки сөз кислота. Кислота. Кайсыл сөз? Туура, ацидум деген сөз. Кийинкиси кабырга. Кайсыл сөз? Коста деген сөз. Кийинкиси сүт деген сөз.
Lak деген söz. Так, кийинки сөз. Ошон үчүн lak дегенде лактоза мисалы үчүн бул ошо lak деген сөздөн келип чыккан сөз. Кийинкиси tez деген сөз кайсыл? Цито деген сөз. Андан кийинкиси жемиш деген сөз кайсыл? Ооба, бул фруктус деген сөз. Азаматсыздар, кийинки немеге өтөбүз. Демек, дагы бир жолу башка эмеге өтөлүк. Так. Дагы кийинки упражнениябызга жолбосом көнүгүүбүзгө өтөбүз. Кийинки көнүгүүбүз бул бизде бул сөздөр кыргызчасы менен бердим. Эми сиздердин алган билимиңиздерди текшерип алабыз. Мисалы үчүн Айбек жооп берет. Жез деген сөздүн окулушу кандай экен? Туура. Бул деген сөз купрум деп окулат экен. Эмне үчүн? Себеби у деген тамганын алдында келип жатат. Ц тамгасы ошон үчүн к деп айттык, жанагы эрежеге таяндык. Кийинки сөз мисалы үчүн Умар кантип окулат? Боз деген сөз. Боз деген сөз кантип окулат? Туура. Церулеус. Эмне үчүн? Себеби биз мурдагы сабактарда өткөнбүз. Ое бул дифтонгу, биргелешип е болуп окулат дагы. Бул дифтонгдон мурда ц тамгасы ц болуп окулат деп сабактын башында түшүндүрдүк. Ошон үчүн церулеус ошондуктан. Азаматсыздар, кийинки 3-чү сөз калды. 3-чү сөзүбүз бизде Айнура эмне? Сокур ичеги деген сөз. Бул кандай болуп окулат экен? С кустура. Себеби ае дифтонгу, бул дагы дифтонг, бул дагы е болуп окулат. Мурдагы сабактагы кайталаганбыз дифтонгдорду. Бул дифтонгдон мурда ц болуп окулат. Туура. Азаматсыздар, кийинки сөз, эң акыркы сөз цианид сөзү. Цианид сөзү кантип окулат? Эмир. Цианидум, туура. Себеби ипсилондон мурда ц болуп окулду. Азаматсыздар, биз бүгүн ц тамгасын кантип окулушуну үйрөндүк. Примерлерди келтирдик, мисалдарды келтирдик. Биргелешип окудук, текшердик. Эми сиздердин билимиңиздерди тактоо үчүн экзамен катары мини тест, кичинекей мини тест, ар бир сабактын аягында кичинекей мини тесттерди жөнөтөм. Билесиздер, ошон үчүн эмеге ссылкасын жөнөтөм, тесттин, иштеп жөнөтөсүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Үйдөн бүгүнкү сөздөрдүн кыргызчасын, ц тамгасынын окулушунун өзгөчөлүгү менен биргеликте маани берип окулушуна жаттап айтып беребиз кийинкиге. Рахмат, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.